Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү видеобузда, бул каналыбызда эми кыргызча форматында ушул каналга мен жүктөп барамын, достор. Еженедельно 2-3 видеороликтен стабильно, достор, видеороликтер эми чыгып турат. Бул видеороликти эгерде TikToктон көрүп атсаңыздар, анда болсо, достор, ссылканы шапканын профилине калтырып коёмун. Ошол жака кирсеңиздер, ушул жакта бүт бардык торговый обученияларымды жана өзүмдүн торговлябыздын, биздин командабыз, достор, эмиден кайра чогула баштады, достор. Билесиздер, трейдингтен мен уже көп жылдан бери торговля кылып келем. Менин каналымды деле көптөн бери көрүп келсеңиздер керек. И последний год, достор, мен өзү билесиздер, жок болуп кеттим да, и азыр кайрадан, достор, кайрадан трейдингти кайрадан оттягивать этебиз, туугандар. Итак, биринчиден биз сиздер менен өздөрү билесиздер, мен бинарийдан азыр торговля кылбай калганмын, и азыр биз Pocket Option'дан торговля кылып атабыз да. Вот. Ссылка Pocket Option'дун сайттын ссылкасы видеонун астында болот, достор, жана биздин каналыбызда билесиздер, бизде күндө торговля болот. Торговый сигналдарымды, бүт бардык знаниямды, то есть бардык сделка ачкандарымды мен ошол каналга жүктөп турамын, достор. Конечно же, основной каналым орусча болот. Анткени, достор, билесиздер, бул трейдинг бир эле Кыргызстанда эмес, вообще всемирный бардык өлкөдө трейдинг деген нерсе бул высоко оценивается, да. Вот, ошондуктан, достор, мени түшүнөсүздөр деп ойлойм. Итак, давайте андай болсо, трейдингти баштайлы. Так, торговля. Биз сиздер менен бүгүн кечки саат канча болду? Кечки саат 1:30 болуп атат, достор. Азыр 1 саат торговля кылам, и өзүңөр билесиздер, азыр март, и орозо маалында күндүз торговля болбой эле турат. Ошондуктан, достор, сиздер түшүнөсүздөр деп ойлойм. Күндүзү вообще иш кылбаймын, только кечинде, ифтардан кийин торговля башталып атат. Евро доллар биринчи минута, и бул жакта бизде кандай ситуация? Первым делом биз трейдингте торговляга отурганда, биз сиздер менен сразу эле бир кирип туруп эле сразу эле сделка ачпайбыз. То есть биринчи анализ кылышыбыз керекпиз, и потом ана сделка ачабыз, да. Азыр мен ошону көрсөтөм сиздерге. Так, 30 секунддук таймфрейм, 30 секунддук таймфреймибизде евро доллар bizde восходящий тренд болуп атат. Азыр бизде кандай момент болуп атат? Бизде бул жерде мынакей подъем, бизде астыда уровень, мынакей уровень, и ушул жакта биздин графигибиз секирип атат, да. Далее, bizde азыр небольшой спуск болушу мүмкүн, ошондуктан биринчи сделкамды 5000 сомго 1 мүнөткө снижениега ачамын, достор, снижениега. Очень элементарно, даже новичок бул нерсени көрдү деп ойлоймун, да. Бул жакта бизде күчү жетпей атат, что бул жакта резкий рывок кылып на повышение кетип калгандай, да. Бизде мынакей эң үстүнкү уровень сопротивления, мынакей биринчи ситуацияларда бизде моундай эле кичинекей эле подъемдар болгон. Далее үчүнчүсүндө эмнегедир мындай подъем болуп кетти, фиг его знает, кайра түштү. И азыр бизде небольшой подъем болуп, но бул подъем как-то мындай слабый болуп атат, да, слабый болуп атат, но азыр могул жакта короче өлүмүш болуп кайра үстүгө секирип кетти, да. Өлүмүш болсо үстүгө секирип кетти. Бул жактан азыр мен сумма сделканы 3 эсеге көбөйтүп туруп 15 000 сомго, достор, мен уже по тренду на повышение качам. То есть на повышение, достор. Бул жакта мен ойлоп аттым эле, график азыр астыга кетет деп, но график резкий подъем болуп кетти. Так, бул жакта мен азыр продолжениега ачтым, да. Так, биринчи сделка минуска жатты. Эч нерсе эмес. Бул трейдинг, бардыгыбыз трейдингте минус кармаганбыз, мен дагы минус кармаймын, и в дальнейшем дагы биз минустарды кармай беребиз, да. Вот, ошондуктан, достор, бул менин каналымда реальный торговлямды жана өзүмдүн целдеримди аткарам, да. Вот. Мени көрүп аткандар бардыгы билет го деп ойлоймун. Мен бардык целдеримди уже аткардым. Азыркы дагы бир цель, кстати, бул миллионго жетүү, миллион сомго жетүү, туугандар. Эгерде билбей атсаңыздар, мен бул счетту 100 доллар менен баштаганмын, да, и азыр болсо балансым 538 000 болуп калды, да. Кстати, кечээ күнү прямой эфир болгон. Прямой эфирде мен балансымды вообще түшүрүп салдым, да. Получается 550 000ден, да, 550 000би же 600 000денби 84 000ге чейин түшүрүп салдым, да, балансымды. То есть прямой эфирде мен объяснять этип атып эле, билбейм, ушундай эмоцияга кирип кеттим, да, и короче заигрался, и балансымды 84 000ге түшүрүп салдым, туугандар. Кичине настроение түштү, но потом бир аз эс алып алып, бир 15-20 мүнөт эс алып, сыртка чыгып, свежий воздухта дем алып, анан кийин кайра торговляга отуруп, ошол минусту мен чудом отбивать эттим, да. Отбивать эттим. Ошол видеону да көрсөңүздөр болот. Мен ссылканы видеонун астына калтырып коем. Ошол видеону көрсөңүздөр, достор, мен ойлойм, сиздерге таң калыштуу болот деп ойлойм, да. Вот. Биринчи плюс болгон, экинчи плюс болгон, анан үчүнчү плюс минуска жатайын деп чудом, да, мындай
возврат болуп калды. И ошол возврат менен дальше мен 4-5 сделкамды плюска жаап, кайра балансымды ошол минусумду перекрывать этип алдым да. Так, сделкабыз плюска жабылды. Кайрадан эле сумма сделкабыздын суммабызын кайра 5000 сомго түшүрөбүз дагы. И дальше бул жакта анализ кылабыз. Так, давайте башка валютный параны карап көрөлү. Башка валютный параны карап көрөлү. Валютная пара канадец японская иена. 1 мүнөттүк таймфрейм. И 1 мүнөттүк таймфреймибизде бизде ситуация отскок берип атат. Бул жакта 5 мүнөткө 1 мүнөткө 5000 сомго на повышение качтым достор. Технический анализ. Смотрите, бул жакта бизде мынакей сразу көрүнүп атат астыңкы уровень поддержкабыз бар экендигин. И бул жакта бизде мынакей астыда тоже локальный уровень бар поддержки, отскок болгон. Далее биринчи отскок, экинчи отскок бизде пробитие кылды. Далее бул жакта бизде формироваться этилди да, уровень поддержка болуп сыяктуудай болуп. И бул жактан бизде далее рост болду. И отсюда бул жактан биздин графигибиз кайра экинчи уровенибизди поддержкабызды тестировать этип түштү. Далее кайра көтөрүлүп, кайра түштү. То есть бул жакта бизде уже продавец өзүнүн уровень коюп койду да. Уже биз дагы көрүп атабыз. И ушул уровенден биз на толчок үстүгө на повышение качып атабыз. Биринчи сделкабызды бул валютный парадан на повышение качтык туугандар. Так, 15 секундтук таймфреймге коебуз. Бизде 3 секунд калды жабылышына. И бул сделкабыз дагы плюска жатты туугандар. Так, дальше продолжение качабызбы же кандай кылабыз? Бул жакта бизде кандай ситуация болуп аттыр? Так, ну продолжение тоже ачсак болот, но смотрите бизде кандай момент болуп атат бул жакта. Мынакей могул жерде сиздер байкап атасыздарбы? Мынакей моундай линия болуп калды. То есть бизде спад болуп атат. Дальше бул линия трендабыздан үстүгө кетпей атат да. Бул очень опасно. Возможно, бул жактан азыр резкий рывок болуп на повышение кетип калат да, пробитие кылып үстүнкү линиябызды. Же ушул линиядан теше албай эле, пробитие кыла албай эле на понижение кетип калышы мүмкүн да. То есть бул жакта азыр бизде эки вариант болуп калды да. Мындай ситуацияларда эгерде сиздер не уверен болуп атсаңыздар, сделкага либо үстүгө кетип калат же астыга кетип калат деп атсаңар, стратегияңар боюнча, анда бул стратегиядан бул валютный парадан лучше кетип эле калыш керек. Кетип эле калыш керек и башка валютный парадан сделка ачып көргүлө да. Так, мынакей азыр мынакей пробитие болуп атат. Давайте 5000 сомго бул жактан на повышение качайлы да. То есть для себя опыт катары мен ушул жерден на повышение качып көрөйүн да. Бул жактан биз азыр линия трендабызды коюп коелу. Мынакей линия тренда. Мынакей линия тренда. И ушул линиябыздын дальше үстүгө кетпей атат да. Мынакей мен ачкан жерден, то есть именно ушул линиядан мен ачтым на повышение. Вроде бы пробитие болду. И дальше на повышение кетип атат. Пока что жакшы. Но возможно даже кээде ложное пробитие болуп калат. Ложное пробитие билесиздер да, бул резкий повышение болуп пробитие кылат. Кайсыл бир уровеньде, мына мисалы ушул уровеньде азыр пробитие кылды, но 1-2 мүнөт туруп эле кайра ылдыйга түшүп кетет. Бул ложное пробитие деп коет. Мынакей бизде азыр 10 секунд калды. Мынакей кайра график астыга түшүп баратат. Так, 8 секунд, 5 секунд көтөрүл, 3 секунд, 2 секунд көтөрүл. Но видите, ложное пробитие да. Итак, бул ситуация достор бизде ложная болуп калды да, и 1 мүнөтүбүз дагы жетишпей калды. Бул жактан кайрадан сумма сделкабызды 15 000 көтөрүп, дальше на повышение качабыз туугандар. Дальше на повышение. То есть бул жерде бизде азыр ложное пробитие болду, но дальше азыр үстүгө көтөрүлүшү мүмкүн да. Дагы бир жолу анализ кылып көрсөк, бул жакта бизде өзү негизи могу уровень поддержкабыздан, графиктен ушул уровеньден бизде график отталкивается этти да. И биздин дагы бул жакта бир возможность да, биздин башыбызда уровень болуп атат. Уровень поддержкабыздан бизде толчок болуп атат и дальше на рост кетиши мүмкүн да. Ошондуктан бул сделкамды мен на повышение дагы бир жолу ачтым, бирок бул жакта кайрадан эле дальше графигибиз астыга түшүп баратат да, мынакей. То есть бул графикти мындай карап көрсөк, могу линиябызды пробитие кылды. Пробитие кылып туруп, эми дальше астыга түшө албай атат. Дальше ушул линиябызга ылдыйга кире албай атат. Көрдүңүздөрбү? Мынакей кайрадан эле ушул линиябызга келди и кайра график көтөрүлүп атат. Давайте мындай кылайлы. Дагы бир жолу ачайлы. 45 000 сомго дагы 1 мүнөткө на повышение. Биринчи сделкабыз биздин канадец японская иенада бизде азыр 84% доходность болуп атат. 45 000 сомго ачтык и бул сделка менен биз азыр биринчи, экинчи минусубузду именно ушул валютный парадагы сделка ачкандарыбызды кайтарып кетебиз и сверху небольшой прибыльга да чыгып кетебиз да, примерно 5-6 000 сомго. Мынакей эми график үстүгө көтөрүлө баштады туугандар. Эми график үстүгө көтөрүлө баштады. Бул жакшы. Так, достор, биздин группабызга дагы айтып кетейин. Биздин группабызда Buy Sell Trading KG деген группабыз бар. Бул жакта мен русский форматына бардыгын жүктөп турам да. Видеороликтеримди, результаттарымды, группамдагы сигналдарымды ушул жака жүктөп турам. Также закрытый каналыбыз бар.
ал жакта мен өзүмдүн сделкаларымды, баардык торговый рекомендацияларымды, анализтеримди ушул жака жөнөтүп турамын. Кайталайм, күндүзү саат 3-тө, анан кечинде саат 9-да торговля болот туугандар. Ушул каналга кошулуш үчүн мага телеграмма жазып койсоңуздар болот. Хочу в команду же болбосо мени группага кош деп жазып кой, же болбосо мени үйрөт деп кой, мен ошол сага группага кошуп кое аламын. Конечно же, ал каналга кошулуш үчүн дагы силерге как бы обучение өтүшүңөр керек да. С нуля биздин командабызга кошулуш үчүн с нуля менден обучение өтүшүңүздөр керек болот туугандар. Ушул сделка менен туугандар видеоролик бүттү и сиздер менен кийинки видеороликте көрүшөбүз туугандар. Кийинки видеороликте дагы башка стратегияларды разбор кылабыз и жана бул каналымда сиздер менин целимди көрө алсаңыздар болот да. То есть мен $100 менен баштаганмын и азыр балансым 600 000 и в скором времени да скоро балансымды 1 миллионго чейин жеткизип, далее бул счеттан бир аз болсо дагы акча чыгарабыз туугандар. Кийинки видеода көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассалам алейкум.